Эрежесиз мушташ боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону, кикбоксинг, самбо боюнча спорт чебери болууга жетишкен 33 жаштагы Кылычбек Саркарбаев бул жолу мелдештерде жараткан ийгиликтери менен эмес, кылмышка шектүү катары көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы жасалма документти пайдаланган деп күнөөлөнүп, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызмат берген маалымат боюнча, ал мурда Кылыч Сулайманов болсо, кийин фамилиясын Саркарбаев деп өзгөртүп алган. Сулайманов буга чейин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 167-беренесинин боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде кылмыш жоопкерчилигине тартылган жана 2006 жылдын июнь айында Ош шаардык сотунун чечими менен күнөөлүү деп табылып, 1 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылган. Сулайманов жасалма документтердин негизинде жогорудагы фактыны жашыруу максатында Саркарбаевдин атына Кыргыз Республикасынын жасалма жарандык паспортун алган жана жасалма документтердин негизинде жумушка орношуп, Ош шаардык мэриясынын дене тарбия жана спорт комитетинин башчысы болуп иштеген. УКМК тараткан маалыматка таянсак, Кылычбек Саркарбаев Дженго деген кайманат менен таанымал Кылыч Досонов менен жакын байланышы бар экени, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн бир катар жаңжалдарына катышканы аныкталган. Ош шаардык спорт комитетин 2015 жылдан бери башкарып келе жаткан Кылычбек Саркарбаев буга чейин деле көптөгөн чуулуу иштерде аталганына карабай, былтыр жаңы жылдын алдында Ош мэриясы тарабынан эң мыкты жаш жетекчи деген наамга ээ болгон. Өз каалоосу менен быйыл мына шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу 20 августтан тартып 6 октябрга чейин беседерженияга чыккан. Андан кийин деле мыйзамдуу түрдө 5 ноябрдан тартып 9 декабрга чейин эмгек өргөсүндө болчу. Жакында эле жумушка чыккан эле. Ал эми УКМК бүгүн анын камалышы боюнча маалымат таратты. Андан маалыматыбыз бар. Укук коргоо органдары тарабынан мындай күнөөлөнүп же болбосо камакка алынганына байланыштуу анын кызмат ордундагы каралат. Жогоруда сөз болгон чыр былтыр сентябрда Кара Суу районунун Фуркат айылында катталган. Анда эрежесиз мушташтын чебери Төлөгөн Рахманберди уулуна ок атылып, ал Ош областык ооруканасына түшкөн. Жабырлануучу алгач өзүн өзү кокусунан атып алганын айтса, кийинчерээк Кылычбек Саркарбаев баштаган топтон запкы көрүп жатканын, арыз жазсаң каматабыз деген опузалуу болгонун айтып, президенттин жардам сурап кайрылуу жасаган. Саркарбаев Кылыч келип, башыма пистолетти кап коркутушуп, өзүн каматабыз жазсаң өлтүрөбүз дегенден анда дагы жазбадым. Берки видео чыгып кетти, там эмне деп кайрылышым керек? Ал менин иним болсо эмне дейм айсаң? Ага иничелик мындай сүйлөшүш Жок, байланышкан жокпуз аны. Ок атуу чырына байланыштуу окуя коомчулукка чыгып кеткенден кийин Кылычбек Саркарбаев Ош шаардык мэриясына караштуу дене тарбия жана спорт комитетинин төрагалыгынан четтетилген. Бирок быйыл август айларында кайра эле жумушуна кайтып келген. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Канат Шабданбаев Саркарбаевдин окуясынан кийин спортко жамынып, алардын кадырына шек келтирген кызматкерлерге карата текшерүүлөр күчөтүлө турганын убадалады. Сөз түрдө күчөтөбүз. Мен азыр ачыгын айттым. Менде маалымат жок эле. Бүгүндөн баштап биз карап чыгып, биздин эмне мүмкүнчүлүгүбүз бар, кандай полномочиябыз бар, сөз түрдө чара көрөбүз. Бизге спорттун жүзүн булгабаганга жакшы иштегенге аракет кылабыз да. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушев түптөгөн уюшкан кылмыштуу 3 топ жана анын 1076 мүчөсү каттоодо турат. Алардын канчасы мамлекеттик жана муниципалдык органдарда иштейт, айтуу кыйын. Мында эсеп жүргүзүлбөй турганын ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов билдирүүдө. Андай база жок. Уюшкан кылмыш топтун мүчөсү жана тиешеси бар деген база бар. Жылдын башынан бери 169 уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү кылмыш жообуна тартылды. Алардын эме мындай айтканда сотко чейин өткөрүлүп берди. Алар боюнча ар кандай түрдүү кылмыштар боюнча. Криминалдын саясатка аралаша баштаганына 15 жыл мурда эле айтылган. Ал эми 6 жыл мурда жергиликтүү кеңештерде жана парламентте уюшкан кылмыштуу топтордун арасында жүргөн 12 киши бар экени тууралуу маалымат чыккан. Өздүк булактарга таянсак, азыр деле криминалдык чөйрөдөн келгендер жана алар менен табакташ болгондор парламентте отурушат. Мындай депутаттардын саны 10го чамалай турганы айтылууда. Чемпион деген каймана аты менен белгилүү Урмат Саамаев спорттон саясатка келгендердин бири. Аны уюшкан кылмыштуу топторго байланыштырып жүрүшөт, бирок өзү муну четке какты. Кудай сактасын, андай учетто жокпуз. Эми буга чейин тиги бизге ОПГ боюнча эле бир нерсе боюнча иш козголгон эмес. Сиздин дарегиңизге айтылган айыптоолор боюнча ОПГ мүчөсү алар менен табакташ. Эми азыр биз биздин каршылаштар
алар ошо ар дайым ар кандай нерсеге жабыштырып кетет. Атак уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү менен жакын мамиледе эмессиз, алар менен табакташ эмессиз? Жок, алар менен жакшылыктарына барбасам, жаманчылыктарына барбасам, мындай эми Эч кандай байланышыңыз жок? Байланыш жок. Мындай эми чакырса, любой жерге барам. Дагы бир маалыматтар боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарынын арасында уюшкан кылмыштуу топтун ана баштарын парламентарийлер менен байланыштырып, ортомчуга айланган эл өкүлдөрү да бар экен. Алар кесиптештерин коркутуп, кайсы бир кримтөөлдөргө салык төлөөгө мажбурлашат экен. Мына парламентте сөзсүз чыгат андайлар. Мурда мындай эрежесиз мушташка түшүп жүргөн, ар кандай бир криминалдык топторго мүчө болуп жүргөн депутаттар бар андайлар. Мына ушул жерде деле анча-мынча маселеде талаш тартыш болгондо, анча-мынча мына криминалдык ыкманы колдонгон депутаттар бар. Жүрчешке дешип, бири-бирин сыртка сүрөшүп, мушташабыз деп ак үйдүн артына далай жолу чыгышкан. Ошондой депутаттар бар. Жогорку Кеңешке мандат алып келип, кийин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен биргеликте кармалган депутаттар да болду. Алардын бири Дамирбек Асылбек уулу. Мурдагы эл өкүлү 2 жыл мурда Казакстандын укук коргоо органдары жүргүзгөн атайын операциянын алкагында кармалган. Ага кошуна өлкөнүн эл аралык кылмыштуу топ түзүү жана экономикалык аткезчилик беренелери боюнча айып тагылып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Кийин ал Кыргызстанга экстрадицияланып, жаза мөөнөтү бүткөнгө чейин эле түрмөдөн бошотулган. Нурзада Сыдыкбекова, Сардар Ашырбаев, НТС.